Казакстандык студенттер НАСАнын космостук колдонмолор боюнча эл аралык сынагына катышууда. Азыр дүйнөлүк этеп башталып, анда талапкерлердин долбоорлору каралууда. Анын жыйынтыгы боюнча финалисттер аныкталат. Ал эми жеңүүчүлөр келерки жылдын 3 айында аныкталат. Белгилей кетсек, аймактык этап дүйнө жүзү боюнча 9 айынын башында уюштурулган. Өздөрүнүн космостук долбоорлорун 150дөн ашуун өлкөдөн 9000ге жакын команда сунушташты. Бардыгы болуп 940 топ тандалып алынды. Алардын экөө казакстандыктар. Павлодар маалыматтык технологиялар колледжинин студенттери Роман Устименко жана Жан Бейсекеев, ошондой эле Ахмет Байтурсынов атындагы мамлекеттин окуучусу Игорь Мартынюк 3D сайтын иштеп чыгып, реалдуу маалыматтарга негизделген планеталардын кыймылы сүрөттөлгөн күн системасынын моделин иштеп чыгышты. Атүгүл Корей сети космос аппаратынан тартылган кадрлар түз эфирде көрсөтүлөт. Бул сынакта казакстандыктар буга чейин да күчтөрүн сынап көрүшкөн. Бирок азырынча дүйнөлүк этапка эч ким чыга элек. Веб-сайт, где есть макет. Биз күн системасынын макети бар веб-сайтты иштеп чыктык. Анда планетабыздагы ар бир космостук объект жөнүндө толук маалымат алууга болот. Бардык чогултулган маалыматтар казак, орус жана англис тилдерине которулган. Различные языки по типу казахского, русского и английского.